Ош облусундагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү алмашты 3 айдан бери облусту жетектеп келген Байыш Юсупов кызматын Жарасул Абдыраимовго тапшырды. 60 жаштагы Жарасул Абдыраимов жогорку мамлекеттик кызматтарды аркалап 2018-жылы вице-премьер-министрдин кеңешчиси болуп эмгектенген. Алайыр районунун Гүлчө айылында туулган, кесиби боюнча экономист. Бүгүн өкмөттүн жаңы өкүлүн вице-премьер-министр Равшан Сабиров эмгек жамаатына тааныштырды. Дубандагы пландалган долбоорлорду жана элет жериндеги өнүгүүнү мындан арыдагы колголары белгиленди. Облус өлкөнүн эң ири аймагы, социалдык экономикалык мүмкүнчүлүгү кенен. Өкүлчүлүктү жетектеп келген Байыш Юсупов айыл чарба багытындагы көрсөткүчтөрдү айтты. Вице-премьер-министр Равшан Сабиров кадрдык өзгөрүүлөр ар бир аймакта улаанарын белгиледи. Облустарда региондорду өнүктүрүү бул негизги маселелердин бири. Ошол эле мезгилде коррупцияны түп тамыры менен жок кылуу маселеси турат. Оптимизациялоо, мына кайрадан кайтарылган жанагы өкмөттүн анча-мынча ишканаларын укрупнение деп коебуз, мындайчасын айтканда. Ошол эле мезгилде бүгүнкү күндөгү кардиналдуу реформаларга баруу. Жаш кадрлар боюнча мен бул өзүм азыр айтып кеттим. Жаш кадрлар жакшы инициативалар болсо, жаңы идеялар болсо, Кудай буйруса, бул нерселерге биз абдан чоң көңүл бурабыз. Урматтуу областыбыздын жетекчилери, урматтуу агайын туугандар, кадырлуу актив, алыстан жакындан келген коноктор, мына сиздер менен биргеликте ушул жерде 8 жыл бирге иштедик. Биринчи орун басар болуп, кыска мезгил ичинде мына ыйгарым укуктуу өкүл болуп иштедим. Мен сиздерге кайрылып айтарым, биз ушу 8 жыл ичинде жакшы жетишкендиктер жараттык, ийгиликтер жараттык деп айтууга толук негиз бар. Ар дайым Махмаджан Махматович экөөбүз эңсейтилек. Ушу өнөр жай продукциянын көлөмүн 4 миллиардка чыгарып алсак деп эңсейтилек. Кудайга шүгүр, мына бүгүнкү күнү 11 миллиардка жакындап калдык, 10 миллиардтан өттүк. Айыл чарбасын болсо биз мына 25-26 миллиардта жүрөт элек. Бүгүн болсо мына Кудайга шүгүр 41 миллиардка жетип отурабыз. Ошондой эле налогтой да турган болсо 1 миллиард 300 миллиондо мынеке бүгүн 3 миллиардка жакындап калдык. Ошондой эле мына мен өзүңүздөр билесиздер, социалдык тармак өтө жакын элем. Өзгөчө билим берүү тармагына көңүл бурат элек. Ушу өзгөчө билим берүү тармагында ошо балдарыбызга берген билим сапатын жогорулатабыз деп, мынеке өзүңүздөр билесиздер, мына босогу балын мына бүгүнкү күнү 118 балга чейин жеткирип отурабыз. Балдарыбызды мына алтын сертификат алдырып, областык олимпиадаларда жеңүүчүлөр болуп, республикалык олимпиадаларга барып атканы баарыбызды сыймыктандырбай койбой. Ошондой эле мен айтарым, мына аз камсыз болгон үй-бүлөлөр боюнча дагы чакырылыктуу жөө боюнча иш алып барып, мына кээ бир райондорубузда аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн саны 38%-га чейин жетсе, бүгүнкү күнү Кудайга шүгүр 16% түзүп, дагы күндөн күнгө төмөндөп атат. Ошо мен буларды айтканымдын себеби, урматтуу агайын туугандар, мына бүгүн сиздерге жаңы жетекчи келип отурат. Ушу жаңы жетекчиңер менен биргеликте ошо жаңы жетекчиге кол болуп, бир жагадан баш чыгарып, бир жагдан кол чыгарып дегендей, мен ойлоймун, ушу аракет жасап, ошо биз жараткан ийгиликтерди сиздер ийгиликтүү улантып кетесиздер деп мына Жарасул Осмонович айтарым ошол. Андан кийин бул жерге эми урматтуу агайын туугандар, өзүбүздүн жердешибиз, өзүбүздүн кулунубуз, областыбыздын мына өкмөттөн келип отурушат. Мына бири вице-премьер болуп тайындалып, экинчиси мына областтык губернатор болуп отурат. Мен айтарым, ушул Равшанбек Азатович дагы тажрыйбалуу жетекчи. Буга чейин өзүңүздөр жакшы билесиздер, министрликтерде иштеп, элибизге ак кызмат кылып келген эр азамат жигиттерден болот. Ошондой эле мынеке биз мына жаңы өкүлүбүздү билебиз. Мына өнөр жайда иштеп, тажрыйбасы мол, мен терең ишенем, сиздер менен биргеликте албан ийгиликтер жаратат. Бир гана ушул өнөр жай, айыл чарба, социалдык экономикалык көңүл бурбастан, ошондой эле мен маалыматым бар, кичи футбол боюнча да Кыргызстандын президенти болуп иштеп, спортко да салымын көп кошуп атат. Жарасул Осмонович, бизде бир жакшы традиция бар эле, областыбызда азырда уланып жүрөт. Ушу 8 команда, 7 районубузда ар бир команда толча өкүлчүлүк иштегендер, аны областыбыз болуп ушу бир турнир уюштуруп жүрөбүз. Мен ойлойм, ушул традицияны сиз улантып кетесиз. Кудай кааласа чакырсаңыздар, мен өзүм дагы ушу экс-губернатор катары командаңыздарды ойноп бергенге макулмун, сиздер менен биргеликте. Себеби абдан жакшы ийгиликтер жаралды. Анда эмесе, урматтуу агайын туугандар,
elibizдің birimdigi, ынтымақтылығы, жеріміздің бүтінділігі, егеменділіктен биік еш нәрсе жоқ. Ошон үчүн бүгүн биз ушул жерде отурганыбыз баарыбыз бактылуу инсанбыз. Себеби биз укуктук талаага кайтып, мыйзамдуу талаага кайтып, мынеке жаңы жетекчилерибизди дайындап, эски жетекчилерибизге ыраазычылык билдирип айтып атабыз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Мен терең ишенемин, Кудай кааласа, Ош областыбыз өнүгүп өсүшүнө сиздер жаңы губернатор менен эбегейсиз зор салым кошосуздар. Себеби өкмөттөн чыган эр азамат жигиттер. Чоң рахмат. Кадрларды күткөнүздө кандай деп ойлойсуз? Азыр мына биздин негизги максатыбыз бүгүн Ош жергесине келип отурганыбыз бул жаңы ыйгарым укуктуу өкмөттүн өкүлүн алып келдик. Бул Жарасул Осмоналиевич. Бул кишинин өзүнүн басып өткөн жолу, мындайчасын айтканда өзүнүн иштеген жерлеринде бардыгында мындай жакшы ис калтырып кеткен экен. Ошол эле мезгилде биздин өкмөттүн негизги программасы бүгүн 3 приоритеттүү багыт бар да. Облустарда, региондорду өнүктүрүү бул негизги маселелердин бири. Ошол эле мезгилде коррупцияны түп тамыры менен жок кылуу маселеси турат. Оптимизациялоо, муну кайрадан кайтарылган жанагы өкмөттүн анча-мынча ишканаларын укрупнение деп коебуз, мындайчасын айтканда. Ошол эле мезгилде бүгүнкү күндөгү кардиналдуу реформаларга баруу. Жаш кадрлар боюнча мен бул өзүм азыр айтып кеттим. Жаш кадрлар жакшы инициативалар болсо, жаңы идеялар болсо, Кудай буйруса, бул нерселерге биз абдан чоң көңүл бурабыз. Эмнеге дегенде мына 5-6 октябрда Бишкектеги болгон аянтта өзгөчө жаштар бүгүнкү күндө абдан чоң, мындайчасын айтканда, талаптары абдан күчтүү болду да. Ошол эле мезгилде олигархтардык топторго, коррупциялык топторго карабастан, булар бүгүнкү күндө акыйкат, келечек, мамлекеттин келечеги, эл, журт деп бүгүнкү күндө ушундай бир ситуация болду да. Сиздер муну бардыгыңыздар билесиздер, коомчулук билет. Ошондуктан мен ойлойм бүгүнкү күндө жаш кадрларды тартышыбыз керек. Ош жергеси көп улуттуу элдерибиз жашайт. Бул жерде ынтымак, достук, бир туугандык, албетте бул жерде жаңы жумушчу орундарын ачып, айыл жергелерине өзгөчө көңүл буруп, таза суу маселелери, мына стадиондор, мектептер, садиктер, булардын баардыгын биз мына шайлоодо жүргөндө да көрүп жүрдүк. Бүгүнкү күндө биздин бир гана уран болуш керек элде, бул бийлик элге, уурулар түрмөгө деген. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондо, эгерде шайлоо акыйкат өткөндө мындай нерселер болмок эмес. Мунун бардыгы Аллах Тааланын буйруганы менен болуп жатат бүгүнкү күндө. Ошондуктан экс-президент Сооронбай Шарипович Жээнбеков баштап кеткен ушул таза суу боюнча, ушул электи өнүктүрүү боюнча долбоорлор, мында аягына чыкпай калганда долбоорлор бар да, азыр курулуштар жүрүп аткан. Ошолордун баары уланабы, мисалы үчүн Ош облусунда эле социалдык. Бүгүнкү күндө көптөгөн эл аралык донорлор бар. Ошонун арасында Арис бар, Ал-Салам фонду бар. Кудай буйруса, бул проекттер бүгүнкү күндө биз мына өкмөттө карап атабыз. Ал проекттерди биз жаңыдан карап чыгып, региондорду таза суулар менен бардыгын камсыз кылабыз, Кудай буйруса. Ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө мына мечиттер, Кудайга шүгүр, көп эле курулду. Азыр биз ошол бала бакчаларга, мектептерге, больницаларга өзгөчө көңүл буралы деген биздин өкмөттүн программасында бүгүнкү күндө бекитип чыгып атабыз. Ошо мурун келаткан долбоорлор уланабы? Булардын бардыгын улайбыз, булардын бардыгын аягына чыгарабыз, Кудай буйруса. Көпчүлүк жерлерде кадрларды алмаштырып атпайсыздарбы? Эмне муктаждык болуп атат? Себеби иштеп аткан жетекчилерди эле алмаштырып атасыздар да. Же жаман гана өзүңүздөрдүн тилине сөзүңдөрдү сүйлөгөн жетекчилер келиш керекпи? Жок, бүгүнкү күндө кайсыл жерде болбосун, мында профессионал кадрлар болуш керек. Бүгүнкү күндө тажрыйбасы мол болуш керек. Эл менен эл ичинде аброю бар кадрлар болуш керек. Бул нерсени биз бүгүнкү күндө мына